Жетим тобу кени боюнча айта кетсем, өзүмдүн оюмдун азыркы учурда болгон кырдаал болуп эсептелинет. Мен өзүм жеке оюнум ошондой. Анткени себеби элестетиңиз, өзү Кыргызстан кичинекей мамлекет болсо, жана башка мамлекеттерге карыз болсо, эгер бул жетим тобу казылса, анда биздин Кыргызстан боюнча свет жок болот. Анткени себеби кечээ эле уктум ал маалыматты. Жана ошондой эле бул казылбаш керек менин оюм боюнча. Элестетиңиз, башка уже кендерди казып, анан кийин бул кенди да казса, Кыргызстандан анда эчтеке калбай калат го деп ойлойм да. 30 жылдан бери ордубуздан жылдык да, муз деле ордунан жылап турбайбы. Түндүк муз экендер ээрип атат. Ансаңар эми жетим топ эгер казылса, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн гана казылат. Башка суроо болушу мүмкүн эмес да. Ансыз деле тонолуп бүттүк го. Ишимибиз да калбай. Эми 30 жылдан бери эшекте калагандар эми такалап атышар. Менин оюм ошол. Элдин кызыкчылыгы, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн иштейт деп ойлойм. Аны үчүн биз өзүбүз ошого шык берип турушубуз керек да. Анан көрө албай бут тозуп, анан кыргызды көрө албайт, анан жолун турай калып, анан эшекте эле айкылдай бериш керек да. Бардыгыбыз мындай сабаттуу сезим менен мамиле кылышыбыз керек. Оюңузча ишке ашырышы керек, э? Дүрбүз эшек кошо дүрбүз боло бербеш. Каршы чыкпашы, колдон кезде мүмкүнчүлүк бериш керек. Өзүбүздүн адистер чыгыш керек. Көпчүлүк өзүбүздүн калк иштеш керек. Бизде кем байлыктар көп да. Мисалы үчүн бул жанагы азыр сен айтып атырсың, жанагы кайсы деп атасың? Жетим тобу. Жетим тобу. Ошого кем байлыктар ого эле көп. Мына Кара Бурада бертегиз жабыл бар, казактар иштетип атыр. Чаарат, кичи чаарат, чоң чаарат бар. Олорду кытайлар иштетип атыр. Ошолорду инвесторлорго караганда азыр бизде бизнесмендер деле көбөйүп калды. Ошолорго жардам берип, өзүбүз иштесек, ошо кендер өзүбүздө эле калатпы дейм да. Ошо жетим топ деле Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн казылыш керек. Казылыш керек, эл деле иштеш керек. Өзүбүзгө иштеш керек да. Өзүбүзгө пайдасы көбүрөөк болсо жакшы болот дейм да. Биздин өзүбүздүн жерибизге, элибизге керек кен байлыкта. Анан эми кен байлыкты сактап калбасак, биздин эми биз дагы жашап мына 50-ге чыктым мен деле. Анан биздин келечекте да колунда да, келечек балдарыбыздын колунда. Ошолордун келечеги жакшы өнүгүп, өсүп жашагыдай кен байлыгыбызды сактап калышыбыз керек. Казылып ишке ашып, жакшы колунда бар, жакшы патриот азаматтарыбыз спонсор болуп, ошол жерге казылып, өзүбүздүн эле кыргыз элибизге кереги тиет да, өнүп өскөнүбүзгө. Ошол эми мен аз маалыматым эле бар, ошону өзүмдүн оюмду айттым да. Нарын тоодогу жетим тобу бул кен байлыктары казылышы мамлекетке иштесин дегени деле бир жагынан туура деп ойлойм. Анан экинчи жагынан бул экологияга зыяны келбейби деп ойлойм да. Баягы казылса, ал деген калган мындай калдыктар бул нарын суусуна түшөт дейт да. Эми ошондо өтө эле экологияга зыян келет го деп ойлойм да. Анан ал жердеги аябай мындай жаратылыш аябай жакшы эметкен экен, мындай өнүккө, мындайча экологиясы аябай таза. Аларга өтө эле зыяны тиет го деп ойлойм да мен. Менин оюм. Оюңуз казылыш керек, Иә. Бирок дагы бир оюңуз казылыш керек деген нерсе бар. Эми казылыш керек. Бир жагы мамлекетке деле пайда, анан экинчи жагы баягы экологияга зыяны келбейби деп ойлоймун да.